Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum rahmetullahi barakatuhu. Урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күнүңүздөр куттуу жана берекелүү болгон болсун. Алдыңыздарда Балыкчы шаарынын Закияни мечитинин имамы Зарылбек Тилек болмокчу. Бүгүнкү биздин окуй турган сабагыбыздын темасы баарыңыздарга белгилүү эле бизди азгырып аткан, азырыкка дуушар болуп аткан, себепкер болуп аткан шайтан тууралуу болмокчу. Албетте адам баласы айтат, мени шайтан азгырды, мени шайтан түртүп койду дейт. А бирок мунун туура жагы да бар, туура эмес жагы да бар дейт алымдарыбыз. Туура эмес жагы кайсыл десе, албетте сен ошого өзүң биринчи күнөөлүүсүң, ошону өзүң тандагансың, ошого өзүң талпынгансың, анан ошого дагы шайтан дагы көмөк көргөзүп сага күнөө кылганга себепкер болду дейт. Эми бул шайтан алейхилана, Алланын каргышына калган иблис. Алгач баарыбыз окуясын билебиз. Адам пайгамбарды жаратып, ага сажда кылууда, периштелерди буйрганда, арасында шайтан бар эле, периштелерге сабак берген, илимдүү, билимдүү, даражасы көтөрүлгөн жиндерден эле деп айтылат. Бирок качан Адам алейхисалам жаралганда, ошол Адам алейхисаламга баягында ичкүйдүүлүк кылып, мага мынчалык көңүл бурулбайт. Эмнеге Адам пайгамбарга ушундай көңүл бургандай, Кудай Таала мага мынчалык көңүл бурбайт деп анан ошонун ичинде баягы көкүрөгүнө камтып жүрүп Кудай Таала ошого сажда кылгыла дегенде максат менин ушу улуу жаратуума, менин кудуретиме, менин улуулугума сажда кылгыла дегенде Алла Таала аны кылбай койду. Тоң моюндук кылды. Мына ошентип Алла Таала эмне кылды? Шайтанды асмандан жер жүзүнө ыргытты. Каргышка калды. Ошол себептен шайтан эч качан бир ишке разы болбойт дейт. Кайсыл ишке? Өзүнүн ишине дейт. Ал Адам пайгамбарды эле тозок ыргытса, обой небиз эле тозок ыргытса, бүткүл мусулмандар бул жер жүзүнүн баардын тозокко кирип бактысыз болуп калса деле, алардын отко күйүп атканын көрсө деле, шайтандын көкүрөгүндөгү көрө албастык өчпөйт дейт да. Ушунчалык көрө албастыгы бар дейт. Көрө албастыгы ушунча ашып ташып кеткен дейт. Ошон үчүн көрө албастык бул шайтандын сыпаттарынан деп айтылат. Эми карап туруңуз. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде шайтанды ошентип жер жүзүнө ыргытканда шайтан эмне деп айтты? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Курандан окуйлу. Анткени Куран Алланын кереметтүү китеби бизге көптөгөн насааттарды, пайдаларды берет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кала фабима агвайтани ла акуданна лахум сиратакал мустаким деген. О жараткан Аллахым дейт. Кудай Таалага айрылат. Эмне дейт? Мени ушул асмандан, бериштен жерге ыргытып, мени ушул жолго таштап, ушул жолго түшүрүп салгандыгың үчүн дейт. Кудайга шайтан айтып атат. Мен сенин туура жолуңдун алдына отуруп алам дейт. Туура жол кайсыл? Туура жол ыйман жолу, дин жолу, жакшы иштерди кылуу жолу. Ошол жолго сен мени ушундай кылдыңбы дейт. Шайтан айтып атат Алла Таалага. Мен ошонун ортосуна отуруп алам дейт. Мен тосуп алам адамдарды дейт. Мен өткөзбөймүн ага дейт. Мен ушунчалык көрө албастык, ушунчалык менин ичимде ичкүйдүүлүк бар дейт. Ал өчүшү мүмкүн эмес. Мен ушул жактан баштаймын дейт. Ошон үчүн Кудай Таала башка аяттарда эмне деген? Иннака минал мундарин. Ооба, сага убакыт берилди. Кыямат күнгө чейин сага убакыт берилди. Каалаганыңды кыл деди. Анда каалаганымды кыла турган болсом, мына сенин туура жолуңа мен отуруп алам дейт. Караңыз. Ошон үчүн шайтан дагы билген. Анын тагдырында Алла Таала ошондой кылмак. Ал шайтан өзү эле ошентип калган жок. Алла Таала баардыгын алдын ала билген. Алла Таала тагдырга ошондой кылып жазган. Эми Иблис эмнени айткысы келген? Шайтан. Кудай Таала, сен ушул чечимиң туура эмес. Сен ката кетирдиң. Негизи мен туура болчумун. Сен аны жаратканың жакшы эмес болчу. Ал адамды жаратпай эле койсоң болмок. Менин кылып аткан нерсем туура болчу деп өзүнүн ичиндеги туура эмес оюн туура кылып далилдегиси келген дейт. Эми ушундан кандай сабак алабыз? Адам дагы кээ бир учурда ката кетирет. Бирок ага аттуу баштуу адамдар, илимдүү билимдүүлөр, тажрыйбасы бар адамдар ага түшүндүрөт. Сен ушундай туура эмес иш кылып койдуң десе, ал эмне кылат? Ичиндеги баягындай туура эмес ишин туура кылгысы келип, эмоциянын негизинде ага эмне кылат? Агырат кылып, ал адамдарга каршы иш кылат. Бул дагы шайтандын бир жолдорунан болот. Эми
Мындан кийин шайтан эмне деп айтты Куранда? Айтат: "Сумма лаатияннахум мин байни айдихим ва мин халфихим ва ан айманихим ва ан шамаилихим ва ла таджиду аксарахум шакирин" дейт. Жана ошондой эле мен дейт, эмне кылам дейт? Алардын алды артынан, оң солунан келемин дейт. Сенин кандай гана пенделериң болбосун, өзгөчө туура жолдогу, ошол туура жолго түшүп аткан жолдо мен отуруп алам дебеди? Ошол жолго түшкөн адамдарды, мисалы үчүн мен туура жолго түшкөн атам, ыйман жолуна түшкөн атам, жакшы иштерди кылган атам. Алдымда ким болот экен? Шайтан. Эмнеге? Кудайга убада берген отуруп алам деп. Дагы эмне деп айткан? Ошол жолго түшкөн адамдардын мен эмне кылам? Байна айдихим, алдынан тосуп алам деген дейт. Алдынан тосуп алам деген дейт. Алдынан тосуп алам дегенин кандай түшүнөбүз десе, аалымдар айтат: сен жакшы ишке, ыйман жолуна мен намаз окуймун эми Кудай буйрса, орозо кармаймын эми, акчам болуп калса садака беремин, адамдарга пайдам жетип калсын, эли жериме, мамлекетиме кызмат кыламын, Кудайды ыраазы кыламын деп алдыга умтуласың да. Ошондо мен алдына туруп алам дегендин мааниси дейт. Эмне кылам дейт? Ошол ишти кылбаганга мен эмне кылам? Аракетимди жумшайм дейт. Кандай кылып? Эй, сен жашсың да. Кой тур намаз окубай эле койчу. Сен бир 40-50гө чейин баргыча иштериңди кылып ал, анан окуйсуң деп алдынан чыгат дейт. Кыз киши болсо, мен жоолук кийейин, айберимди жабайын дей турган болсо, сен жашсың да дагы. Кое тур, дагы убактың бар, тигини бүт, муну кыл, тигини кыл, андан кийин деп эмне кылат дейт? Алдынан чыгат дейт. Акчадан бир садака берейин, жакшы иш кылайын десең, кое тур. Сен өзүңдүн иштериң бүтпөй атса, баланчаны кыл, муну кыл, тигини кыл, ашыкчада ысырап кыла бер, анан кийин кыласың деп алдынан тосуп чыгам дейт. Бул шайтандын бизге эмне? Туура жолго, ыйман жолуна түшүүсүндөгү өзүнүн убадасы. Андан кийин эмне дейт? Ва мин халфихим дейт. Аркасынан чыгамын дейт. Аркасынан чыгам дегенден кандай пайда дейт? Кандай зыян дейт? Алымдар айтат: сен алдыга чыктың, жакшы ишти кылам деп. Ал шайтандын азгырынан өтүп кеттиң сен, кылам депчи. Бирок аркаңда калып калды да, аркаңан азгырат экен. Эй, сен кандай киши элең? Сен кандай авторитет элең мурун билесиңби намаз окуй жүргөнүңдө? Сени элдер бир сөзүңөн угат эле. Бирок азыр сен намаз окуп калдың, сени эч ким укпай калды. Сен досторуңдун арасында группада эң өзүңдүн чөйрөңдө эң баягында кыйын бала элең. Жүрү дискотека десең кетип калат эле. Жүрү тияка десең барышат эле. Ошол досторуң эмне кылып атты болот экен? Аркаңда каратат дейт да. Ошол досторуңа бир барып койбойсуңбу? Жолугуп көрбөйсүңбү ошол досторуң менен? Же бир барып көрчү, бийлеп аткандарды көрүп келбейсиңби? Эмне болмок эле? Баягы сүрөттөрүңдү көрүп көрчү деп, баягы сен болуп өткөн күнөө иштериңди эскертет дейт да, аркаңа кирет деген сөз. Аларга жолугуп көр, WhatsApp'тан жазып көр, эмне болмок эле, даават максатында депчи. Анан алар менен сен бир жолугасың, эки жолугасың, ал чөйрө кайда тартып кетет да арткачы. Ошол аркасынан жолугамын деген шайтандын убадасы мына ушундай экен бир туугандар. Андан кийин эмне деп айтып атат? Ваан айманихим, оң жагынан чыгам дейт. Оң жагынан чыгам деген эмне? Оң жагынан. Оң жагынан чыгам дегендин мааниси дейт. Сен жакшы ишти кылдың. Кандай жакшы ишти кылдың? Орозо кармадың, ажылыкка барып келдиң, умрага барып келдиң, дааватка чыгып атасың, орозо кармап атасың, садака зекет берип атасың, мектеп ачып атасың, мечит ачып атасың, туугандарга жардам берип атасың, кандай жакшы иш кылып атасың, мамлекетиңе, эли жериңе, шаарыңа жакшы иш кылып атасың. Жакшы иш да бул. Оң тарап жакшы иш да, оң колдун иши жакшы да. Анан кантип азгырат? Сен болуп кеттиң дейт экен да. Сен ушунчалык болуп кеттиң, сен ушунда жетиштиң, сен периште болоюн деп эле аз калдың дейт экен да. Сен алакан жайсаң азыр сен дуаң кабыл болот. А караш тетик адамдар. Сендей жардам берген жок, сендей орозо кармай элек, сендей зекет бербейт, сендей ажыга барган эмес, сендей умрага барган эмес, сендей дааватка чыккан эмес, сендей мечит салган эмес, сендей мектеп салган эмес, сендей эч бир иш кыла элек, сен кыйынсың дейт экен да. Ошентип сен өзүңдүн ишиңе, амалыңа, кылып аткан ишиңе текебер болуп баштайт. Сен кылып аткан ишиңе таянып баштайт экенсиң да. Түшүнүктүү болдубу? Ошол дагы эмне экен? Шайтандын азгыруусу экен. Болбосо анын баарын кылдырып аткан Алла Таала сага берген жакшылык болчу да. Сен ага шүгүр келтиришиң керек эле, дагы кетишиң керек эле. Андан кийин эмне деп айтат? Ваан шамаилихим. Сол жагынан келем дейт, оң жагынан келем дейт. Алдын түшүндүрдүк, аркасын түшүндүрдүк, сол жагын түшүндүрдүк, оң жагын түшүндүрдүк. Ушул 4 тарабынан келемин дейт.
Кээ бир алымдар айтат, өйдө тарап менен ылдый тарапчы ушулар калып кетпедиби десе, алымдар айтат, Алла Таала дейт, ушундай периште Алла Таалага шайтан ушинтип Алла Таалага айтып атканда, периштелер ыйлады дейт. О жараткан Аллахым, мусулмандарга бир жер калбай калабы, бир чыга турган жер калбай калабы, баардык төрт тарабын тозуп алабы, эми үстүңкү менен астыңкысы кандай болот десе, Алла Таала үстү тарабы менен асты тарабы менен алып койдум дейт да. Үстү тарабы деген кандай? Алакан жайып, үстү жака дуа кылса, мен шайтандын азгырынан сактаймын дейт. Ылдый тарабы ачык калып ал кайсыл десе, саждага жыгылып чекесин жерге койсо, мен шайтандын азгырынан сактаймын дейт. Мына ошентип биз эмне кылып атабыз? Шайтандын азгырыгынан сактанууну биз Кудай Тааладан суранат экенбиз. Ошон үчүн Алла Таала эмне деп айткан шайтанга? Кала ухруж минха маз'уман мадхуран ламан таби'ака минхум лa'амлa'анна жаханнама минкум ажмаин деген. Эй, шайтан дейт Алла Таала. Жек көрүлгөн абалда, каарга калган абалда жерге түшкүнүң деп, бул жактан чыккының деп Алла Таала периштелердин ааламынан жер жүзүнө ыргытты дейт Алла Таала. Анан Алла Таала эмне деп айтты? Кимдегин пенделердин арасынан сени ээрчиген болсо дейт, сенин жолуңа түшкөн болсо, анда эмне кылам дейт? Ант ичемин, алардын баарын сени ээрчигендер жана ушул пенделердин баардыгын тозок менен толтурам дейт. Бул Алла Таала эмне кылган? Шайтандын аркасынан ээрчигендерге. Бирок шайтан алейхилана мен алдынан чыгам, аркасынан чыгам, оң жагынан чыгам, сол жагынан чыгам дегенден кийин бир сөздү айткан дейт алымдар. Ал кайсы? Вала таджиду актарахум шакирин. Мен төрт тарабынан чыгам, аларды азгырам, бирок сен дейт Алла Таалага, аларды шүгүр кылбаган абалда табасың дейт. Алымдар айтат, эмнеге шүгүр кылбаган абалда табасың деди. Корккон абалда, сага сыйынган абалда табасың деген жок. Эмнеге шүгүр? Шүгүр каяктан десе, Алла Таала ыйман берди, Алла Таала ибадат берди, намаз берди, орозо берди, жакшы иштерди берди, жакшы амалдарды үйрөттү. Ошонун баардыгын Кудай Таала берсе, ошонун баардыгын кабыл албай, менин аркаман ээрчип, ошол сен берген нерселерге шүгүр кылбаган адамдарды табасың. Мен ошону аракет кыламын дейт. Алла Таала эмне деди андан кийин? Андай боло турган болсо сен жер жүзүнө чыккының кор болгон абалда, ташталган абалда дейт. Алымдар айтат, мисалы үчүн бир кагазды алып туруп ушундай баягындай бырыштырып салсаң, эмне болот? Бырышкан сайын майдаланып кете берет да. Ошондой бырышкан, тырышкан абалда чыккының деген мааниде айткан дейт да. Сен эч качан түздөлбөйсүң бүттү. Бырышкандан бырышып эле кете бересиң. Аркаңан ээрчигендерди мен тозокко толтурам деген дейт. Ошон үчүн кээ бир адамдар айтат, эмнеге шайтан азыр мусулман болсо болобу дейт. Азыр иман келтирип дейт. Азыр мен эми эсиме келди деп дейт да. Алымдар жооп берет, жок. Анткени Алла Таала ошондой каргышка калган абалда чык дедиби? Жанагында бырышкан кагазды мисалын келтирбедикпи? Шайтан кыяматка жакындаган сайын бырышып, тырышып кете берет экен да. Болбосо канча деген Курандар окулуп атат. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деген сөздөр канча миллиард жыл айтылып атат бул ааламда. Шайтандын ташбаранга алган, каргышка алган шайтандын азгырыгынан сактаймын деп. Ошонун баарын шайтан угуп атат да. Болбосо ошону угуп деле иманга келмек да. Жок. Ал тескерисинче кайра күчүп атат да. Күчүп атат да. Ал жанагынтип бырышкан сайын бырышып кете берет. Ошон үчүн бир туугандар, мындан максат эмне болду? Өзүбүздү эч качан шайтандын жолуна түшүрбөйлү деп атабыз. Шайтан бир гана биз ойлойбуз, жаман жактан азгырат деп. Ал жана сол тарапты алып атабыз. Жок, оң тараптан азгырат деп атабыз. Жакшы иш менен. Маңдайынан чыгат деп атабыз. Жакшы ишке аракет кылдың, дароо чыгат деп атабыз. Алдыга кетип калдың, аркаңан чыгат деп атабыз, артка тартып деп. Ошон үчүн бир туугандар, Алла субханаху ва таала бардыгыбызды шайтандын жолунан бир гана ыймандын жолуна түшүп калышка насип кылган болсун. Алла бардыгыбызга күч кубат, бул дүйнө акыретте бактылык берген болсун. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.